Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Ордолуу Ош шаарында, тактап айтканда мурунку Кыргыз-Өзбек университетинде, азыркы Ош мамлекеттик социалдык университетинде Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Оштон жалындуу ысык салам менен саламдашат. Салам алейкум. Ушул аталган окуу жайдын жаштары менен бүгүн биз кыздардын адеби кандай деген теманы тандап алдык. Анткени биздин аталарыбыз, апаларыбыз, эжелерибиз айтып келет, кыздардын адеби өтө бузулду деген сын пикирлер дагы бар. Тескерисинче биздин жаштарыбыз азыр 21-кылым биздин адебибиз жакшы деген көз карашта. Анан ушул биздин Жаштар сүйлөсүнүн теле долбооруна серепчи жана конок болуп келген биздин конокторубуз бар. Анда сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Кызыл Кыя шаарынын имам хатиби Мухаммад Исмаил ажы конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер Дилмүрөгү адеп, ахлак жана маданият борбору мүдүрү Өзбек Азиз Чотонов конокто. Азыркы ушул биздин жаштарыбыз биздин тактап айтканда адебибиз өтө жакшы дейт. Ушул урматтуу коноктор, сиздер айтсаңыздар, азыркы жаштардын сиздердин убагыңыздарда кыздардын адеби кандай болду эле, кызды 40 үйдөн тыйып деп коет, ушуга кошуласыздарбы, же азыр тыйылып атабы, же кыйылып атабы, эмне болуп атат, анда кепкезе сиздерде. Тилекке каршы азыр биздин кыздарыбыздын адеп аклагы аябай начар болуп атат. Уят азайып баратат. Адеп аклагы начарлап баратат. Кыздар азыр өздөрү жигиттерге тийишип атат. Мен тийбегиле жигиттер менен жүрбөгүлө десем, жүрөбүз дейт. Кийим кийгиле десем, кийбейбиз дейт. Күйөөгө тий десем, тийбейбиз дейт. Мына ушундай болот да, жөн эле жүрөбүз, бирок тийбейбиз. Анан ушунун кесепети аябай көп болуп атат. Мисалы, мода деле ойлонбой эле кийип алат да. Корейский болсо корейский мода, китайский болсо китайский мода иши. Кыргызстан үчүн биз жаштар ошондой болуп, кыргыздын чын эле кыздарындай болбой атат да. Мына биздин конокторубуз силерге бир топ сындарын айтып өттү. Кошуласыңарбы? Азыр 21-кылым. Мен кошулбайт элем. Ана биздин жаштарыбыз бар, келе кой. Бул акенин жоогуна мен кошулам. Себеби дегенде, азыркы учурда кыздарыбыз өтө иман жоголуп кетип жатат да. Ошого мурунку кыздарыбыздай болуп, мурунку өзүнүн улуттук кийимдерди кийип, кийсе жакшы болмок дейм да. Мурун улуттук кийимдерди эле кийсе, кээ бир учурларда да кийсе кайра эле кие берсе эмес эми. Анда сен айтуың боюнча могул жердеги кыздардын бардыгынын иманы жок бе? Иманы бар. Ар бир адамдын өзүнөн да ал. Мисалы үчүн бул кыз башкача болушу мүмкүн, ал кыз башкача болушу мүмкүн. Ошондой да. Ар эле кыздар бардык эле кыздар бирдей эмес да. Беш кол тең эмес дегендей. Ушул жигитке кошуласыңарбы кыздар? Мына азыр силерге бир топ сындарды айтып өттү. Бул жерде бир гана кыздарды эле критикалай бериш туура эмес да. Мисалы, кыздар бузулуп кетти, же болбосо кыздар мондай кийинип атат, же болбосо кыздар мондай депчи. Ал нерсе бир гана кыздарда эмес, балдарда деле бар да. Кыздар кийген шымдарды алар деле чыпташтырып, же болбосо кызыл, жашыл, фиолетовый, розовый, гүлдүү шортиктерди, кыска шортиктерди балдар деле кийип жүрбөй, үстүнө кийбей деле бир шортикти илип алышып көчөдө жүрүшөт. Алар деле туура эмес да. Бир гана кыздарды эмес, балдарды да критикалаган туура деп ойлойм. Рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Мына жигиттер силерге дагы ушундай сындар бар. Келе кой. Ош мамлекеттик социалдык университетинин. Анан бул өздөрүнүн башындагы төөнү көрбөй бирөөнүн көзүндө көөнү көрөт деген чын да. Азыр кыздар кийген шым дейт. Кыздар кандай шым кийет? Кыздарда шым кийүү, ал биздин шымды кыздар кийип алды, наоборот айтканда, мындайча айткандачы. Андан кийин азыркы убакта мына мисалы мен ыйман жолунда жүргөндөрдү мындай кийинип жүргөн кыздарды сыйлайм, бирок ошолордун арасында кээ бирлери ошол кийимди мода катары кийгендерди да кездешип атат да. Кийингени башкача, бирок жүргөн турушу башкача. Кийингенине дал келбейт. Мына ошол нерсени дагы кыздар эске алып койсо. Сиздин сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Кандай кийинет? Эми эл катары эле мындай көп кийинбейт. Эл катары болгондо кандай? Мындай түшүндүрүп бересиз, балким башкаларга сабак болуп калышы мүмкүн да. Өтө ачык кийинбейт. Чүмкөнүп албайт. Орточо мындай. Силер кантип сүйлөшүп жүрөсүңөр анан? Адебиңер кандай? Адебибиз өзүнүн жолунда эле, анчалык эмес. Канча болду сүйлөшкөнүңөргө? Аягы секрет анчалык айтып эле коеюнчу. Демек ушундай секреттер бар.
Жигиттерден кыздар барбы? Мынакей азыр силерге бир топ нерселерди айтты. Ушул биздин конокторубуз да айтып атат, мындай кылса туура эмес. Силер мисалы мен ойлойм, азыр 21-кылым да, батыштын кийимин көп кийесиңерби же кыргыздын кийими кандай кийилип атат? Жана 21-кылымда айтып кетпедиңизби? Чындыгында акыйкаттуу көз караш менен караганда 21-кылымдан башкача айтканда Европадан келген кийимдер көп кийилип атат. Анан могул жакта бир бала айтып кетпедиби? Кыргыздын кийимдерине басым жасап, кыздар кыргыздын кийимин кийишсе жакшы болот эле, улуттук колориттеги депчи. Мен бул сөзүнө туура кошулам. Кыргыздын колориттеги кийимдерин кийсе жакшы болот. Бирок ошол менен бирге эле жана өзүлөр дагы анда биз кыргыздын кийимдерин кийсек, балдар да кыргыздын чапандарын кийсин. Пусть кышындасы кыргыздын тондорун кийип, кыргыздын тебетейлерин кийип жүрсүн. Мисалы мына биздин кыздарыбыз ошо өзүнүн фигураларын реклама кылып жүр да. Бул такыр туура эмес. Силер жанагындай жылаңач жериңерди караганда булар башка көз караш менен карап атты. Силер ойлатсыңарбы, жакшы карап, жакшы көз караш менен карап аткан кезде. Булар башка көз караш менен карап. Азыркы күндө только балдар эле жаман көз менен карабайт да. Кыздар өзү дагы ошо кийинген кыздарга биз мисалы үчүн айтайлы, жаман көз менен карайбыз да. Аларды кийинген кийимине. Бизге мисалы үчүн жакпайт да андай кийинген кыздарчы. Ачынып кийинген кыздар жакпайт. Такыр жакпайбы? Такыр жакпайт да. Кийим кийбегендиги үчүн эле жакпайбы же мына жүрүш турушта жакпайбы? Жүрүш турушу да жакпайт да. Мындай мисалы үчүн өзүн көрсөтүп жүргөндөй болот. Балдарды алдында өзүнү кандайдыр бир өзүнү башкача сезет деп ойлойм да. Мен аз жаңы эле көрдүм да, аз жаңы эле көрдүм. Шымы да кыска экен, и футболкасы да кыска экен. Анан жанагындай камырдай болуп чыгып туруп баары. Ошо аз жаңы эле мына көчөдөн көрдүк да. Мында азыр ушул жерде турган студенттерге келгениге рахмат, бирок ушундай концерт болгондо мындан көбүрөөк келмекчи эле да. Азыр силерге каршы куш келипсиздер биздин университетке. Мен аябай кубанычтамын ушундай талкуу жүргөнүгөчү. Анан мен өзүм 2-курстун студентимин, Ош мамлекеттик социалдык университетинде. Атым Адилет Кызы Айсулуу. Мен азыр мында отурган студенттердин баарына көз карашым төмөнгүчө. Балдар азыр кыздарды гана, кыздар балдарды гана айыпташып атат да. Мында караганда эки колдон добуш чыгат демекчи. Эки жактан тең бар. Балдарда дагы эли кыздар дагы. Ошондон айтарым, кыздардын ачык кийингени, андай-мындай дегени бизге эмне үчүн анын 21-кылымда демократия мамлекет болду. Ошол демократия мамлекетин бир, экинчиден бизде мурунку салтты азыркы кыргыздар унуткарып, чет элден көптөгөн нерселерди алып атышат да. Ушул нерсени бир аз болсо да тыюу салып, имам жолуга көп жол таса, биздин ата-энебиз жакшы тарбия берген. Бирок орон-чорон дегенге мен кошулам. А бирок эми менен азыр ушул оронгондор төмөнчө болуп атпайбы? Азыр кыздар оронот, а кечкисин башка жолго түшөт. Анын эмеси? Ошондуктан балдардын көз карашы кыздарга жаман болбосун. Себеп дегенде кыздар дагы өздөрүнүн жолунда түз багытта кетип баратпайт. Себеп дегенде сиз айтмакчы азыр жаман жер ат көрдүңүз. Мен өзү аябай жаман болуп кеттим да. Ошосундай кыздар өздөрүнүн жолуга жакшы түшсө, чет мамлекеттерден алар алып кирип, ошондой жаман жакшы, ошон ачык кийинсе сөз түрүндө балдар туура эмес карайт да. Ошондуктан мен айтарым жакшы. Мындай да, баягы кыргыздын макалы бар. Кызды 40 үйдөн тыюу деп коет. Анан баланы 50 үйдөн тыюу деген жок экен. Ушул макалды кандай түшүнөсүң? Неге мындай аталып калган? Кызды 40 жерден тыюу деген эң туура. Бирок ошол нерсени аткарып билиш кыйын болуп атат да. Анын бала деле, кыз деле бирдей тарбия, бирдей ата-энеден бирдей тарбия алат го деп эсептейм. Ошондуктан кыздарды тыйыш керек, бирок эми менен. Ким тыйыш керек? Биринчиден ата-эне, экинчиден өзүнө болот да. Анан үчүнчү коом бузуп атат нерсени. Силер ата-эне айтканды укпай атпайсыңарбы? Ата-эне айтканды угабыз, жаман жол, жаман баспа, жаман бирөөгө жамандык кылба. Мындай кийин дебейт, бирок коом өзүбүздү бузуп атат да. Коомду адам качан түзүлсө, адам баласы, ошондо гана коомду биз түзө алабыз. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Жаныш Жусбеков, Ош гуманитардык педагогикалык институту. Азыркы жаштар же азыркы кыздар негизинен алып караганда мындайча карасак, батыштын цивилизациясына көнүгөбүздөп эле көбүнчө мына шаар жашоочулары мындай чынын айтып коюш керек, мына жерден шорт кийип калышты да азырынчачы. Ооба. Мисалы, мындай алып карай турган болсок, жолдун оң тарабына 5 кызды, жолдун сол тарабына 5 кызды коюп туруп, ортого 4 баланы коюп туруп бастыргыла. Бул жагы жабык, бул жагы ачык кийинчен кыздарды. Баардыгы бул жагын карашат.
Себеби алар мындай ачык денеге кызыгып калышкан да. Азыр менталитетте бул жерде биз ойлойбуз, бардык нерсени ата энеде деп. Сөз ата энеде эмес, адамдын өзүндө. Эгер сиздер үйүңүздөрдө мисалы ата энеңиздер айылда да, биз мына шаар жергесинде университеттерде окуп жүрөбүз. Алар көрбөйт. Биз көрбөйт деп эле мына жерден батыштын цивилизациясында көнүгөбүз эле кийиштин кереги жок да. Мен оюмча кыздардын өздөрүндө дагы бар. Мен көбүрөөк кыздарга басым жасайм. Демек баягы кунаачын көзүн сүзбөсө Буга жыйын үзбөйт. жаштар сүйлөсүн. Мен мисалы мындай кыздардын баары азыр бирден экиден жигит түшөт экен да азыр. Мен буларды билбейм, бирок азыр ошондой болуп бараттыр да мода. Бирден экиден даже 5-6тан жигит сүйгөндөр бар экен да. Кыздар элеби? Вообще эле эч кимибизде бир да жигит сүйбөш керек да, по идее. Кантип? Бул жерде мен ойлойм, балдар өздөрү айыптуу деп эсептейм. Себеби ал жигитим бар десе деле, балдар койчу эми аны. Алда бир күндүктө деп ошентип сүйлөшөт экен. Ага мен таң калдым. Ар бир кыздын эле жигити боло бербесе керек. Буга балдардын өздөрү айыптуу деп эсептейм. Жүрсө болобу эми, бирок бир жигит менен жүрсө болобу? Бирөө менен эле жүрсө болот да. Ооба, болот. Канча жүрсө болот? Өмүр бою жүрсө, эми сүйүп ага тийсе болот. Бирок кандай десем, кыз өзүнүн сүйүүсүн билдирип турса дагы бала артынан жүгүрө берген балдар бар экен. Ага түшүнбөйм мен эч качан. Азыр кызыбыз бар. Мына жерде айтып атат, кыздарды көп балдар менен жүрөт деп, балдар деле көп кыздар менен жүрөт. Эми бул жерде не только кыздарды күнөөлөй бербеш керек да. Анан мындайча айтканда кыздардын ыйманы бар, бирок кандай десем, биз ата энебиздин сөзүн угабыз, тилине киребиз, бирок кызды 40 үйдөн тыюу дегенде бул жерде көчөдө кетип аткан адам сен мындай ачык кийинип алыпсың, сен мындай кылып алыпсың деген туура бул. Биз аны өзүбүзгө мындайча айтканда туура кабыл алышыбыз керек. Себеби кызды 40 үйдөн тыюу, бул көчөдөгү адамдарды дагы, көчөдөгү адамдар бизди дагы тыйыш керек. Ошого кошулам. Анан кыздарды көп балдар менен жүрөт дегенге мен кошулбайм. Канча бала? Мен жүрбөйм. Жүрбөйсүзбү? Жок. Турмушка кантип чыгасың анан? Турмушка мен ата энем берген балага чыгам. Жаштар сүйлөсүн. Коштасыңарбы ушуна? Ата энеге берген кызга жигитке турмушка чыгам дейт. Агай, бул суроо берерде кыздар же балдар көп жигит менен же көп кыз менен жүрүп аттыр деп берсеңиз кичине туура болобу эле дейм да. Себеби кыздарга көбүрөөк басым жасап, кыздар көп жигит менен жүрүп атыптыр деп айтып атасыз. Жана сүйүү деген отур эмес капаста, бирди сүйгүн А9 запаста деген жаштардын арасында жакшы сөз бар да, бирок бул жерде бир гана кыздар эле көп адамды запас кылбай атат. Наоборот, кыздарга караганда көбүрөөк балдар кыздарды көбүрөөк запас кылып атабы деп ойлойм да. Бирок сизге канча запаста? Запасной жок. Баягы көңүл деген миңди сүйөт курусун, жүрөк деген бирди сүйөт турсун деп биздин Нази кызыбыз запасты дагы баса белгилеп айтып кетти. Анда ошол запасында барлар келип айтсаңар, кел. Саламатсыздарбы, мен Кыял Бирен тайпасынын 1-курсунун студентимин. Жана айтып кетти бул жакта бир кыз. Мындай ачык кийинген кыздар жигиттердин алдына караганда өзүн өтүп кетип аткан өзүн көрсөтүп өтөт депчи. Мен бул нерсеге кошулбайм да. Ачык кийинген кыздардын деле жүрөгүндө ыйман болушу мүмкүн да. Ал нерсени мынтип 100% айтуу мүмкүн эмес да, 5 кол барабар эмес. Ошон үчүн мен ошол кыздын оюна бир аз каршыраак коюм да айтайын деп чыктым. Себеби дегенде ал кыз өзү болуптур, жабылып кийилиптир, бирок ал деле бизге окшош эле кийинип жүрөт го. Анан дагы мындай ачык кийинген кыздар жигиттердин алдынан өзүн көрсөтүп басып өтөт дегенде 100% кошулуш керек эмес да. Мисалы, мен азыр болуптур, жабы кийинип оронбодум, бирок ошентсе дагы мен жигиттердин алдынан өзүмдү көрсөтүп өтөм деп эсептебейм да. Жөн гана мен жөнөкөйлүк жактыргандыктан ачык кийингендердин арасында жөнөкөй бар да ошол. Жөн эле өтүп кетесе? Жок, жөнөкөй бар да, жөнөкөйлөр бар да, ачык кийингендердин баары өзүн көрсөтүп жүрбөйт да. Силер көрүнбөсөңөр да жигиттер көрүп алат да. Жок, бул кыз антип жигиттер көрүп алат деп айтпады да, бул өзүн көрсөтүп өтөт деп айтты. Мен ошол оюна каршы айттым. Рахмат. Чоң кыз сага суроо да. Мисалы сен жанагындай ниетте, мисалы көргөзбөйүн деген ниетте мини юбка кие аласыңбы? Мини юбка кийип жүрөсүңбү? Мисалы ыймандуу кыз мини юбка качан жүрүшү мүмкүнбү? Мен айтып атпаймынбы, ыймандуу кыздар мынтип ачык кийинип жүрүшү мүмкүн эмес деген менен, ачык кийингендин баары ыймансыз эмес да.
ал ачык кийингендердин арасында деле жүрөгүндө иманы барлар бар да. 5 кол бара бермес да. Иманы бар болуп анан мини юбка кийип алат да, бар ошондой да. 5 кол бара бермес да. 5 кол тең болбойт да. 5 кол бара бермес, бирок иманы бар кыз мини юбка кийиши мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Иманы, мисалы, мен азыр айрым адамдарды көрөм да, намаз окуп жүрүшүп, бирок андай оронбой эле биз сыяктуу кийинип жүргөн кыздарды деле көрүүгө болот да. Ал эми адамдын өзүнөн болсо керек. Азыр биздин кыздарыбыз бар. Саламатсыздарбы? Мен 1-курстун студенти Мамасаты кызы Алтынай. Бул эженин айтып өткөн сөзүнө мен да абдан кошулам. Анткени бардык эле адам, мисалы, кыздарды оронсун деген закон чыкпаса керек. Ар демократия болгондон кийин ал адамдын өз эрки, ар ким каалагандай кийинет, бирок өз чеги менен скромный кийинсең болот да. Анан жогоруда бир эже чыгып айтып кетти, ачык кийинген кыздар бизге жакпайт деп. Мен ага таптакыр каршы чыгам. Бардыгыбыздын эле жүрөгүбүздө иман бар, бардыгыбыздын өз максатыбыз, оюбуз болот. Ачык кийинсек деле жүрөгүбүз таза. Ошон үчүн мен өтө эле оронгон кыздарга деле кошулбайм. Өз жолу менен жүрсүн деп оюм айтып кетем. Алтынай, баягы ушул иман деп кетпедиңби? Ушул иман деген өзү эмне? Иман бул мен түшүнүм боюнча адамдын ички сезими, кандайдыр бир иманга көп нерселер кирет. Мисалы, адамды сыйлоо, адептер. Мен түшүнүм боюнча ушундай. Жакшы кийинүү, жакшы сүйлөө, Мен ушул кызга суроо да. Мисалы, ачыгыраак кызга көп тийишеби балдар? Же жабыгыраакка көбүрөөк тийишеби? Кишилер жанагындай чоң кишилер, ар кимдер. Агай, сиздин сурооңузга мындай жооп бергим келип жатат. Балдардын өзүндө эле ою болсо керек. Мисалы, кээ бирки балдар туура оронгон кыздарды жактырат да. Алар ойлойт, оронгон кыздар адептүү болот деп. Мисалы, оронгон кыздар туура адептүү болушат көбү. Анан көркөөлөр ачык кийинип жүргөн, кадимкидей эле обычный кийинип жүргөн кыздарды жактырышат. Ал адамдын өз эрки деп эсептейм. Демек, оролгон шоколад кымбат болот, Кимге көбүрөөк тийишет? Тийишет дегенде мен алам дебейт. Мен аны үй бүлө кылам дебейт. Жөн тийишет да. Тийишет деген мен ойноп алайын бир аз. Кичине убакыт өткөрө алайын. Кечиресиз агай, мен андай учурларга көп деле душар болгон эмесмин, ошон үчүн бул суроого жооп бере албайм. Жаштар сүйлөсүн. Бул агайдын сурооуна жооп берсем, азыркы учурда балдардын өзүнүн эрки го, бирок балдар көбүрөөк ачык кийингендерге тийиши мүмкүн да. Жабык кийингендерге мындай тартынып турат да, тийишпейт да. Ого сүйлөшүнөн дагы айбый кылып турат да. Сүрдүү болобу? Эми өтө эле сүрдүү болбойт, эми мындай ар кыл бала бар да. Мисалы үчүн жакшы адам болушу мүмкүн, жаман адам болушу мүмкүн. Ошондой эле нерсе да. Тийишкенде эмне максат менен тийишет? Алар максаты кандай? Сен да тийишесиңби? Кайсы жагына тийишесиң? Мен тийишип көрө элекмин да. Бул жерде саламатсыздарбы? Бул жерде мындай да. Мисалы, ачык кийинген кыздарга мындай көп басым коет да балдарчы. Себеби ачык кийинген кыз өйдөдөн караганда эле көрүнүп турат да, ачык кийинип келаткан башкача болупчу. Ал эми жабык кийинген кыздар да, жабык кийинген кыздарга балдар тийишпейт. Себеби уялат тийишкенден. Себеби бизге парз да, мусулман болгондон кийин жабык кийиништи. Бирок мейли болуптур, жабык кийинбе, өзүңүн кийим ушундай эле кийин ачык эмес да, бирокчу. Ошон үчүн ойлойт элем да, мындай жабык кийинбесең деле негизи ушул жүрөгүң таза болуш керек да. Бизге эң эле керек иман да булчу. Ушунчалык биз мындай азыркы жаштар көбүнчө эле имандан качып кетип атабыз да, мындайча айткандачы. Себеби эми бар имандуулар делечи. Бирок мен мындай көз карашымча боюнча эркектердин көбү эле бирок ачык кийинген кыздарга убактынча эле карайт да. Себеби ошол мүнөттө карап өтөт, андан нарыраак барганда дагы бир ачык кийинген кызды көрсө, ал жакшыраак болсо, бул жакшынак экен, сулуу экен дейт. Андан дагы нарыраак барганда дагы сулуураак кыз көрсө, будан да сулуу экен деп тийише берет. Алардын мисалы, ал эми жабык кийинген кызга болсо, тийиштен уялат. Агачы, ага мисалы тийише албайт, ага имандуу гана балдар мындай сүйлөшүш ыктымал да. Кел Алтынай. Мен бул ойго толугу менен кошулбайм. Анткени
айрым кыздар туура бул жерде оронгон кыздарды айтпайм, бул жерде может болбошу деле мүмкүн. Айрым кыздар балдарга жагыш үчүн деле оронуп атат. Мисалы андай нерсе. Жагуу үчүн эле? Жагуу үчүн. Анткени азыр уже көңүл буруп калышты да, балдар оронгон кыздарды уже жактыра баштаган. Мисалы Сулайман тоого биз айланганы досторубуз менен чыгып калганда көрчү элек да, оронгон кыздар чыгып, ал жака барганда жолуктарын алып коюп, отуруп алып, сигарет чегип отургандарын мен көп жолу көргөм. Ошон үчүн оронгондорго деле кызыкпайм. Бул жерде абдан эле кыздарды оронгула деген эле басым болуп кетти. Мисалы балдар кыздар өтүп кетип атса, тийишпей эле койсун, аларды ким тийиштеп атат? Балдар тийишпеш керекпи? Мисалы кыздар жөн эле өтүп кетип атса, балдар өздөрү эле тийише беришет. Балким ошол кыздар мындай көзүн кызыктырып? Жок. Өткөн эч кандай кызыктырбай эле өз жолуңда эле кетип атсаң, кийинки балдар өздөрү эле тийише берет да, анан ошого балдар тийишпей эле койсун, аларды. Алар ичип алып тийишеби же кандай, соо элеби? Соо мезгилинде эле. Ошон үчүн айтам, балдар өз чегинде болушсун деп. Ач кийинип алса эле эмне болуптур? Саламатсыздарбы? Ош мамлекеттик университетинен Максатбек. Чоң кыз сага суроо да, кунажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзөбү дейт. Келе кой. Кошулбасаң, ону бизге чейинки ата бабаларыбыз айткан да, ошондой жылаңачтар мындай биз тийишейли деп максат кылбайбыз, өздөрү тийишкеле дегендей кылып келет да. Бул ойго мен толугу менен кошулбайм. Анткени эмне бардык эле кыздар көзүн сүзө бермек беле? Айрымдар өз жолунда эле өтөт. Айрымдар ошондой болушу мүмкүн. Бардык адамды тегиз деп эле силер ошондойсуң деп басым кое берген, бул туура эмес го? Туурабы? Туурабы? Мисалы сен деле азыр жакшы эле кийинипсиң, бирок бул жерден кийинип же майка кийип алсаң тийишет да сага деле бирөө. Туура тийиши мүмкүн. Мен бирок андай кыздарды айтпайт атам. Кийинсе деле скромный. Азыр 21-кылым болуп аткандан кийин эми ойлой бергиле, кыргыздар ушуга чейин ушундай кийинип келип, бүгүндөн баштап эле уже узун артист көйнөктөрдү кийип, монтип эле тиги шөкөлөлөрүн кийип алсаң, жолдогулар бардык эле башкача көз караштар менен карайт да. Концертке бара жаткан экен да? Кайсы бир ырчуу же сахнага чыгып кетти деп. Ушундай кийим кийген заманга келип калгандан кийин өтө эле кыска эмес. Чоңузга суроодо 22-кылым болуп калса, 21 эмес. Анан ошодо мода болуп калса, жип жылаңач жүрүү мода болуп калса. Жок. Сиздин оюңузга кошула албайм мен. Анткени мен оюмча, наоборот, азыр кыргыздардын кийими бирок секинде мода боло баштады да. Узун кийими, мисалы, могу юбкалар быйыл мода болуп атат. Ошон үчүн кыздар кийип жүрөт. Биз деле кийип жүрөбүз, бүгүн кийбей калдык эле. Бир анекдот бар экен да, айтып берейин да сиздерге. Бир кыз дискотекадан келиптир да, жаңкыдай жарым кийинип алып келип, анан жатып уктап калыптыр да. Анан апасы тур ойго тутат экен да, кызым тур калыңыраак кийинип жат деп айтып аткан экен да. Демек, жакшы, жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Мен ИФФнын студенти, Турсунаев, 1-курстун студенти. Мен карайм, мен айтып атпайсызбы, жеңил ойлук менен депчи. Азыр ошол кийинип, кыз бала кетип атат болуптур. Бүт эле мындай ачык кийинип алды дел, ачык кийинип алган кыз баланын жүрөгүндө ыйманы бар же жоктугун бирок бүт баары эле бир адамды карап туруп сразу баа берип койгонго болбойт да, себеби анын ички дүйнөсү кандай, анын может ичинде өзү жүрөгү тазадыр. Ошо ички дүйнөсүн кантип билет эми? Аны билиш үчүн бирок ошол мен айтып аткан бир эле карап баа берип койбош керек. Эгерде ушундай эле ал кыздын кандай экенин билгиси келсемтип, болбосо мамиле кылып көрсүн, болбосо мындай сурапчы. Канча мамиле кылыш керек? Мен чоңузга суроо, эмес, чоңузга суроо. Чоңуз мынагу жоонсан уяттуубу же уяттуу эмеспи? Кандай? Жоонсан. Акарачка. Уяттуу жерби же уяттуу эмеспи? Азыр өзү уяттуу жерби же уяттуу жер эмеспи? Сиз мага тиешелүү кылып дагы айтып атышыңыз мүмкүн. Ошол эле бүт мына мисалы жана жылаңачта алып жүрбөй, мини юбка кийип, жоонсандарды көрүп, жоонсан дейт да кыргызча. Мына тизеден өйдө жерди жоонсан дейт, бедро. Дейт. Ляшка, акарачка иши. Ошо уяттуу, уят эмеспи ошо? Ал бирок мындай айтканда өзү кыз бала үчүн уят. Эркекке деле уяттуу да тура? Болушу мүмкүн, андай кылып жүргөн туура уят болот.
Бирок жана эле биз айтып аткан ушул азыр көпчүлүгү ошол баягы Европага, башка батыш өлкөлөргө мындай ошолорду туурап мындай басым жасалып калганда. Демек бул мода деп кийип жүрөт, жеңил деп, Ал дагы ооба, андай дагы ой болушу мүмкүн да, ооба. Рахмат. Агай, сиз дагы айтам, көп кыздарга басым жасап атасыз да. Бул мындай башкача айтканда адамга мына шек келтирип, акарачка деп ток менен да салыштырып таштадыңыз. Рахмат. Бул жердечи кыздарды акарачка деп атасыз да, ошо кыска кийгени үчүн алардын буту значит акарачка. Ал эми балдар кыска жынсы шорт кийип алат, алардыкы даже жүнү жуулунбаган акарачка болуп калат да. Мына урматтуу делегөчтөр, биздин Ош шаарынын жаштары сүйлөп атат, жаштар сүйлөсүн. Менде балдарга суроом бар да. Азыр балдар айтып атат, ошо кыска кийинген кыздарга биз мындай жөнөк мындай башкача көз карашта тийишебиз депчи. Анан ошол кыска кийинген кыздар аларга мындай жаман көз карашта карайбыз деп атат да. Анан ал кыздар турмушка чыкпай калды да. Алар деле турмушка чыгып атышпайбы? Анан ошого жооп берсинчи. Ким кийингендер эле чыгып алар чыкпай калып атышабы? Биз аларга жаман көз карашта карап тийишебиз деп атат. Кимиси көбүрөөк чыгат деген маселе, Бул негизги бул кыздын сурооуна жооп берип кетсек, бул негизги мен мисалын өзүм айта кетсем да, ошол жаңы мисалы үчүн оронуп жүргөн кыз, бирок эми 5 колтуң эмес, оронуп жүргөн кыз менен оронбой жүргөн кыздын айырмасы көп болот да. Мен мисалын оронбой жүргөн кызды карасам, мен ага оңой эле тийишем да, ал өзүн бошотуп аяк бияк басса, мен ага өзүм деле ошондо барып тийишем да. Анан берги кыз мисалы үчүн өзүн алып жүрүп, өзүн тыккан алып жүргөн жана оронуп дин жагына жүргөн кыз болсо, ага мен духум жетпейт, барып кантип тийишем мен, Кудайдан корком мен. А берги кыз дин жагынан чыгарышып кетти, азыр бул кыздар айтат, бирок ачынып жүрөт, бирок анын жүрөгү таза болушу мүмкүн андай кыздар деп атат. Эгер ошол дин жагынан ыймандуу кыз болсо, ал кыз андай басып жүрбөйт да. Эгер дин жагынан ыймандуу кыз болсо, биз айтабыз азыр дин жагы кайрылалы да. Биз айтабыз жакшы кыз болушу мүмкүн деп. Эгер ошо жакшы кыз болсо, дин жагына карайт дагы, ал өзүнүн кандай эмне жашоодо жашап атат, 21 кылымда эле эртең мына киши айтат, 22 кылым болгондо биз баягындай болуп кетишибиз мүмкүн да, чынын айтайынчы. Анан ошого азыркы эми 5 колтуң эмес, азыркы өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн же балдар көрүнөбүз деген кыздар деле болушу мүмкүн. Жагындай өзүнүн жагына биринчиден андай кыздар Кудайдан коркпогон кыздар болуп эсептелинет да. Бул Кудайдан коркпогон, эртеңки өзүн. Анан кыздар дагы бир мындай арканды узун тиштесек жакшы болот да. Себеби деген биз 5 мүнөттүк же мындай кийим кийинип алып балдар менен бир көрүнүп койгону менен эртең келечегибизге зыян болот да. Кыз деген бул мисалы үчүн Кудай таалам деле пайгамбарыбыздын айтып кеткен өтө назик, өтө үйдүн куду болуп эсептелинет да. Эртең биз дагы балдарыбызга да, кыздарыбызга да ошол мындай тарбияны берип кете турган бололу деген ниеттемин. Азыркы кыздардын адеби кандай сенин оюң боюнча? Азыркы кыздардын адеби чынын айтсам мындай өтө мындай кыска бойлук да. Мен чынын айта кетейин, ушудан айтылат, мен кызым менен урушуп кеттим да ушундарыначы. Короче, намаз окуйлу үчүн өтө терс мындай терс көрүнүштөр көрсөтөт. Анан мен короче, эгер сиз ушундай болсоңуз, мен сиз менен жүрө албайм дедим, анда макул дедим. Ошонусуңар арнай бул мындай динге терс карашта деген ойдомун да. Көп каршылар бар экен. Агай, бул жерде мындай да, бери сиз айтып атпайсызбы кыздарды деп. Сиздин карындашыңыз бар да, чынбы? Карындашыңыз бар. Карындашыңыз кыска кийсе, сиздин карындашыңыз ушинтип балдар басымдап атса, эмне кылат элеңиз? Карындашыңызды ушинтип сен карындашың кыска кийип алыптыр. Мынтип жүрөт көчөдө балдарым менен десе, сиз эмне кылмаксыз? Биринчиден мен карындашым андай жүрбөс, үйдөн ата-энем ошондой тарбия берип келишет да. Сиздин карындашыңызды андай тарбия бербесе, мына жерде балдардын жалпы балдарга айтмакмын. Сиз бардыгын карындашы узун кийип жалгыз жүрбөйт, чынбы? Бардыгын кыска кийет менин оюмча. Кыска кийет, бирок өтө эле кыска. Максатыңар эмне ошону кийип жүрсүң? Максат, биздин максат бул жерде балдарды каратып, өзүбүзгө каратып алыш үчүн эмес. Биз узун эле кийебиз, бирок өзүбүздүн кандай десем, 21 кылым деп атпайбы, ошого жараша кийинебиз, бирок өтө кыска кийинбейбиз. Сен үчүн 21 кылым мындай ыйыкпы же Кудай ыйыкпы? Мен үчүн Кудай ыйык. Анда эмне үчүн суроо берип атасың? Мен бул үчүн сиздерди айтып атпайсыздарбы, кыздар кыска кийет, жана мындай ачык кийинет деп. Ошону айтып атам. Эмне үчүн карындаштарыңыздарды биринчи кыска узун кийгиле деп айтпай, анан кыздарга ушинтип атасыздар. Чынын айтайын, мындай сен башкача түшүнүп кеткен окшойт да. Мен кыздарды мындай неме сен мындайсың, сен мындайсың деген жок, сен жакшысың.
сенден башка деле мындай бул жерде отурган кыздар жаман дегеним жок, жакшы деле бар, жаман деле бар. Ошого айттым эми силер эртең барып досуңарга айткыла, жаман жүргөн кыздарга айткыла, жакшы жүргөн кыздарга айткыла дегенде баарыңар жамансыңар деген жок. Жок, сиздер бардыгын жамансыз деп айтпадыңыз. Түшүнүп атабыз, бирок айтып атасыздар, кыздар кыска кийинет жана мындай ыйманы жок деп айтып атасыздар. Түшүнбөй? Мисалы үчүн азыр сен динге кандай көз караштасың, ошону айтчы. Мен динге көз карашым өтө жакшы. Жана мен мындай багымдат намазын окуйм. Жана мен өтө ачык кийинбейм, бирок кыска кийинем. Эмеде багымдат берги 4 так намаз калып кетти. Кудай кааласа анын эми малына карап окуп кетке аракет кылам. Жакшы, азыр бул жаштардын да оюн билели. Азыркы учурда кыздардын эми кийиниши өзүнүн кызыкчылыгы болсо деп ойлойм мен. Мисалы үчүн кыздар ачык кийинсе эле балдар ого тийише бербеш керек да. Мисалы үчүн баланын өзүнөн деле зависит этет да бул нерсе. Анан кийин мисалы үчүн ачык кийинип алса эле балдарга келип эле ого тийише бербеш керек да. Мисалы үчүн баланын өзүнүн жүрөгүндө ыйманы болсо, дини болсо, ал кызга тийишпейт да, кыздарга. Мисалы үчүн эми ачык кийинип, жабык кийинип ол баланын өзүнөн да, мисалы тийишкиси келбей тийишпейт да. Ыйманы, жүрөгүндө ыйманы болсо тийишпейт да. Демек ыйманы жоктор тийишет, Бирок мен ушул жерде отурган жалпы эле балдарга